Бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан мамлекеттик материалдык резервдер фондунан Талас облусуна 30 тонна өсүмдүк майы алынып келинди. Эми жардамга муктаж жарандарга литрі 135 сомдон сатылат. Мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан камкордук муктаж жарандардын ар бирине жеткиликтүү болот. Азыр келип түшкөн ушул жалпы майдын көлөмү 30 тонна болсо, бизде 4 район бир шаарга ушул 6 тоннадан бөлүп берип, ушул улуу арапа күнүнө айтка дайындык катары ошо элибизге өз убагында бир аз да болсо ушул жардам катары жеңилдетилген, арзандатылган түрдө май таратып берүү боюнча кече түнү менен барып алып келдик. Ушул азыр мына райондордун акимдери дагы ушул райондорго алып тартып кетүү боюнча иш-чара жүрөт азыр. Эч кандай коопсуздук жок, баягы тамак аш тартыш болуп кетет, ун кымбаттап кетет деген маселе бар. Бүгүнкү учурда көзөмөлдөө экенин дагы бир жолу айгинелеп турат. Талас районуна 6 тонна өсүмдүк майы бөлүнгөн. Район боюнча 2974 социалдык жактан аз камсыз жардамга муктаж үй бүлөлөр жашайт. Биздин негизги максат ушу аз камсыз жардамга муктаж үй бүлөлөрдү кичине бир аз да болсо ошол социалдык жактан колдоп, жардам берүү максаты болуп саналгандыктан, өкмөттөн белгиленген баасы 135 сомдон 1 литри. Анан бизде Талас району боюнча 2974 үй бүлөгө, аз камсыз үй бүлөлөр, ошо жардамга муктаж, доходу аябай аз деген үй бүлөлөр социалдык паспорт боюнча катталган. Ошол үй бүлөлөрдүн санына жараша ар бир айыл өкмөткө соц паспорттун кедейчиликтин деңгээлине жараша биз пропорционально бөлүп бердик. Анан ошол үй бүлөлөргө мына айттын астында көрүлүп аткан камкордук деп ошолорго арзан баада сатылмакчы. Талас шаарына бөлүнгөн өсүмдүк майы бүгүндөн баштап шаардык мэриянын алдына сатыкка чыгарылат. Литри 135 сомдон сатыла турган майларды алуу үчүн алгач Талас шаарындагы аз камсыз 2285 үй бүлөгө маалымат берилет. Бирок буга чейин дагы мамлекеттик резервдер фондунан бөлүнгөн суу май менен шекерди сатууда калай калктын нааразычылыгы жаралган. Шекер май сатылганда деле негизги басым ошол аз камсыз үй бүлөлөргө жасалган. Бирок ошол учурда айрымдардын акчасы болбой калат экен, айрымдар үйүндө жок болуп калат экен, ар кандай жагдайларга жана шарттарга байланыштуу кээ бир үй бүлөлөр албай калышкан. Бирок негизи туура, так, адилеттүү таратканга дайым аракет кылабыз, аракеттин үстүндөбүз. Талас шаарында негизинен 2285 аз камсыз, жардамга муктаж, турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлөлөр катталган. Негизги сатууну биз ушул үй бүлөлөрдөн баштайбыз. Ошол үй бүлөлөрдүн баардыгы кайрылып Талас шаарынын мэриясына ушул майдан алышса болот. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн мамлекет калктын айрылуу катмарына ар тараптан колдоолорду көрсөтүп келет. Учурда ири дүкөндөрдө 1 литр суу майдын баасы 160 сомдон жогору. Андыктан ороз айында социалдык жактан муктаж үй бүлөлөр үчүн мындай колдоого жергиликтүүлөр ыраазы. Бегайым Асымбаева, Кайнар Ормонов, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары.